Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар. Көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Мен байма-бай кээде тоого кетип турам. Ал экспедицияларыбыз кээде бир жума, кээде мына акыркы учурга окшоп 20 күнгө чейин созулуп кетет. Ошондуктан көпкө чейин жок болуп калдык. Бирок ошентсе дагы баягы көп келген, менин катталуучуларымдан көп келген суроолордун бири ошол эле кийини баары топ жооп берели деп чечтик. Бул маселе эми азыр анчалык деле актуалдуу эмес. Бул Кыргызстандагы Борбор шаарыбыздагы эң так борборунда турган Манастын айкели жөнүндө. Ал болсо көп талкууга жатты, талкууланды. Биз тоодо жүргөндө, мен тоодо жүргөндө ошол учурда катуу кызуусуна болуп, бир кайсы бир чыгармачыл адамдар дагы, ошо айкелчилер дагы буга каршы чыгып, бул Манастын образын жаратпайт. Манас мындай болбошу керек, Манастын улуулугу башкача болуш керек деп алар да чыгышты. Ал эми айкел болсо ошол аял киши, аял айкелчи тарабынан жасалып, анан өзүңүздөр көрдүңүздөр, кайсы бир деңгээлде анын кебетеси дагы мурунку биздин президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбековго да окшош экен деп, буту дагы кыска экен, аты дагы башкача экен, деги эле отурганы дагы башкача, анан атка отурганы дагы деги эле башкача кылса болмок. Бул биздин Манас эмес дегендер дагы чыкты. Дагы деле ким болбосун көп арасында, эл арасында бул айкелди алыш керек, жарабайт деген сөздөр көп болуп атты. Анан ошонун катарында дагы менин катталуучуларым дагы ошол айкел боюнча оюңузду айтып коесузбу деп кайрылгандар абдан көп болду. Ошол экинин баарын топтоп, анан мен өзүмдүн оюмду дагы билдире кетейин деп айттым. Бирок башка нерселер жөнүндө сүйлөйм. Айкел жөнүндө негизи абдан кызык маселе. Биз көтөргөнүбүз дагы себеби мындай да. Мен бул маселеге азыр эл талкуу болуп, көпчүлүк талкуу болуп жаткан маселеге мен бир 10 жыл мурун келгем да. 10 жыл мурун келгем. Келгениmin себеби мындай болгон. Биз кыргыз деген адамдын баардыгы негизи үйүндө Манастын китеби бар болчу. Ар кайсы варианттыкы, же Саякбайдыкы, же Сагынбайдыкы, билесиздер да. Чоң мындай томдор варианттары үйдө турат. Биздин үйдө дагы ошол турчу. Анан баягы Манастын китебин аласың, анын тили оңой эмес да, оор тил да. Ыр менен жазылган, анан нукура кыргызча менен жазылган. Анан баягы биз ачып көрүп, окуй алганыбыз кичине окуп, анча-мынча окуп, анан бирок ошол жердеги жакшы баягы Теодор Герцендин Манасты тарткан, Ак кууланы тарткан, Кошой менен Жолойдун күрөшүп жатканын тарткан сүрөттөрдүн баары баарыбыздын эсибизде болсо керек. Анан биз ошентип чоңойдук элек. Мен дагы ошентип чоңойдум эле. Кийин бир 35-30 жаштарымда, 35-36 жаштарымда Манасты өтө дыккат окуй баштадым. Себеп дегенде, Манас бул биздин маданиятыбыз, биздин тарыхыбыз, биздин деги эле кыргыздын нукура жашоосу кандай болгон, ошонун баарын камтыйт экен. Манас чынында эле идеологиябыздын түпкүрү экен, өзөгү экенин мен түшүнө баштадым да. Анан түшүнө баштап, өзүм дагы окуй баштадым. Анан ошондо бир нерсени, урматтуу көрөрмандар, мен түшүндүм. Бизде көрсө, Манастын ар кайсы варианттарын окуп баштадым. Манасты манасчылар, ошо эки Саякбай атабыз, баягы башка манасчыларыбыз аян түшүп келип туруп, анан Манасты ошол жерде сүрөттөйт го. Сүрөттөгөнүн баардыгын салыштырып баштадым. Манасты сүрөттөгөндө так конкреттүү түрдө муруту кандай болгон, сакалы кандай болгон, көзүнүн түсү кандай болгон деген жок. Баягы жалпыча, бирок ар кайсы манасчы ар кандай аны талкуулап сүрөттөп келиптир. Ар кандай. Бирок анын сүрөттөгөндөрү мындай так конкреттүү көрсөтмөлөрү жок экенин ошондо түшүндүм да. Ошондо мен бир нерсени түшүндүм. Биз кыргыз адамдары
Манасты окуган, Манас китебин көргөн адамдардын баардыгы биздин Манас жөнүндө образыбыздын баарын Теодор Герцен талкалап таштаганын мен ошондо түшүндүм. Теодор Герцен бизде Манастын образын тилекке каршы ар бирибиз өзүбүзгө Манастын образын сүрөттөбөй, Теодор Герцен бизге сүрөттөп берип таштаптыр. Биз кыйналбаптырбыз, көрсөчү. Анан ошон үчүн Теодор Герцен тарткан, Теодор Герцен манасчыларыбызды угуп, өзүнүн мээсине сүрөттөгөн Манасты тартып берип туруп, ушул сиздердин Манасыңар деп туруп салыптыр дагы, биз ошол Манасты көрүп, Манасты кабыл алып, себеп дегенде кичинекейибизден ошону көргөнбүз да, анан ошону калыптанып, биз өзүбүздүн Манасыбызды сүрөттөбөй, өзүбүздүн Манасыбыздын образын сүрөт кылбай эле келе берген экенбиз. Мен 35ке чыкканда гана Теодор Герцен менин Манасты өзүмдүн Манастын образын түптөгөнгө тоскоолдук кылып, ошереки түптөй турган мүмкүнчүлүгүмө чекит коюп таштаганын мен ошондо түшүндүм. 35-36 жашымда гана, 10 жыл мурун Манасты окуп баштаганда гана ошондо түшүндүм. А бирок көп адамыбыз тилекке каршы Кыргызстанда деле Манасты окугандар өтө аз. Биз Манас деп көкүрөккө чаа беребиз, кыргыздар. Манас деп эле кыйын боло беребиз. Манаста мындай болгон дей беребиз. Балдарыбызды, кыздарыбызды ошол Манастын каармандарынын аттарын алып кое беребиз. Бирок Манасты дыкаат, жакшы, терең окугандарыбыз өтө аз тилекке каршы. Ал эми Манастын образын болсо биз өзүбүз дагы сүрөттөбөйбүз, жана Герцендин сүрөтүн алып эле Манас дей бергенбиз. Ошон үчүн кандай Манастын айкели кайсыл жерде болбосун бизге эч жакпайт. Эки себептен. Бир себеби бул Герцендин Манасын биз мээбизге куюп алганбыз сүрөттөп. Экинчи себеби Манасты сүрөтү жок. Манас кандай болгонун эч ким билбейт. Ар бир манасчы мээсинде өзүнүн образы бар. Ал эми чыгармачыл адамдар, жанагы Манастын айкелдери ар кайсы жакта тартылып атпайбы? Алар өзүнүн мээсинин, өзүнүн дүнүйөсүнүн, өзүнүн чыгармачылдык кенендигинин жетишинче өзүлөрү Манастын образын жаратышат. Бул аял киши азыркы Манастын айкелин борбордогу бул өзүнүн дүнүйөсүнүн Манасы. Өзү ошоекини түшүнгөн, өзү көргөн. Ошондуктан Манас эч качан жалпы элге эч качан жакпайт, ушул эки себептен. Эртең жанагы кыйкырып чыгып атпайбы, Манастарды алыш керек, башка кылыш керек деп. Алар баары бир жаратса дагы кайсы бир кыргыздардын бөлүгүнө ал Манас жакпайт, себеп дегенде ал алардын Манасы болбойт. Менин сиздерге кеңештеп кетерим, биринчи ошол Манасты түшүнүш үчүн Герцендин силерге берген образын жок кылышыңар керек. Ал Герцендин Манасы. Теодор Герцендин Манасы, ал биздин Манас эмес. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө өзүнүн Манасы болуш керек. Исламда өзүңүздөр билесиздер, адамдын образын жаратып тартууга тыюу салынган. Мухаммед пайгамбарда дагы тартууга тыюу салынган. Анын себептери көп. Аны аалымдар өздөрү түшүндүрүп берет. Ошонун себептеринин бири эмне үчүн Мухаммед пайгамбарды тартканга болбойт? Себеби ал исламда айтат, Мухаммед пайгамбардын улуулугун, Мухаммед пайгамбардын мындай гиганттыгын, анын чоңдугун, анын акылмандыгын, анын каардуулугун, анын мындай тереңдигин бир дагы сүрөтчү бере албайт. Сүрөтчү тартам дегенде эле ал кишини мазактап алышы ыктымал. Ал кишини шылдыңдап алышы ыктымал. Ал кишини толук ислам динин туткан адамдын толук кандуу ички дүйнөсүнө жооп бере турган кылып тарта албай калышы ыктымал деп бирден бир себептери. Башка себептери көп, мен талашкан жокмун. Бирден бир себептери ошондой. Манасты дагы, урматтуу биздин көрөрмандар,
Манасты дагы бир дагы айкелчи, бир дагы сүрөтчү, толук кандуу кыргыздын жүрөгүнө толо турган, кыргыздын купулуна толо турган, кыргыздын ошол эки Манас деген бул эми бизде момундай жүрөгүбүзгө, биздин аабыбызга батпаган нерсе да Манас деген. Анын каардуулугу, анын баатырлыгы, анын акылмандыгы, анын айкөлдүгү, анын тереңдигин бир дагы сүрөтчү, бир дагы айкелчи бере албайт. Толук кандуу бере албайт. Бул образда, мээде, жүрөктө гана боло турган нерсе. Ал эми айкелдерди тургузганда бул жөн гана символ. Бул символдун аркасында биз Манастын эстелиги деп алдына Манас, Айкөл Манас деп жазганда биз бир эле нерсени түшүнүшүбүз керек. Ошол Манас дүйнөсүн окуп алып, терең билип алып, анан айкел кандай айкел турбасын? Кандай айкел турбасын? Кандай кимге окшош бети менен турбасын? Ал маанилүү эмес, эч маанилүү эмес. Биз ошол Манастын аркасында бул символ эле болуп, бул Манас деген биздин тарыхыбызды камтыган, кыргыздын рухун, кыргыздын духун, кыргыздын идеологиясын бекемдеген, Манастын аркасында 7 осуяты бар, Манастын аркасында кыргыз кандай жашаш керек, кыргыздын баатырлары кандай болуш керек, кыргыздын тарыхы, накта кыргыздар кандай болгон деген аркасында чоң кенен Манастын дүйнөсү турат. Ошондуктан кандай гана айкел болбосун, ошонун аркасындагы символ турат. Кеп Манас, Борбордогу Манас айкелинде жанагы атчан ошо Манастын образы аттагандай отургандай эмес. Кеп анын керетесинде эмес. Кеп анын жанагы пропорцияларында эмес, буту кичинекей, анан тигинси кичине. Кеп таптакыр андай эмес. Анын таптакыр эч мааниси жок. Кеп ошол символдо борборубузда турат. Манасты биз борборго койгонбуз. Манас биздин негизги очогубуз, негизги түбүбүз, негизги биздин ошол кармап турган негизги бутагыбыз деп гана түшүнүш керек. Анан Манастын ар жагын биле жүрүш керек да. Ошондуктан жана чыгармачыл адамдар отуруп алып, чогулуп алып, мындай Манас болбойт деп аткан, бул болбогон эле кеп. Болбогон эле кеп. Эми Манас улуураак болсун, Манас бийигирээк болсун деп зыңкыйтып коюшту. Мына өзүңүздөр видеодон дагы сүрөттөн дагы көрүп атасыздар. Анын абдан кооз болуп, жакшы болуп турат. Ал жерге барганда, өтүп баратканда, ары өтүп баратканда, бери өтүп баратканда балдарыңарды жетелеп барасыздарбы, чет элдиктер келеби, же өзүңүз өтүп баратасыздарбы? Ошол айкелди гана көрүп, Манасты унутпай, Манасты могул мээңерде, Манасты жүрөгүңөрдө кармап жүрсүн. Ар бир кыргыз ошол жерге сактап жүрсүн деген гана символика, символ гана болот. Ошондуктан анын жүзүн талкуулап кереги жок. Керек болсо, Теодор Герцен Ак куланды дагы тартып таштаган да. Керек болсо, Манастын аты Ак куланы да тартып таштаган. Биз Ак куланы дагы мындай өзүбүз образ жүгүртүп кандай ат болгон деп дей албайбыз. Себептегенде Герцендин сүрөтү менен, Герцендин Ак куласы менен тилекке каршы чоңоюп алдык да. Ошон үчүн Герцендин сүрөтүн алып салган өтө ыңгайлуу. Менде могул жерде башка подкастта ушул китептер жөнүндө айтам. Могул жерде мисалы 5 эле китеп турат. Бирөөндө дагы иллюстрация кылган сүрөт жок ичинде. Ошол жерде. Бул жакшы нерсе. Себеп дегенде ар бир адам ушул китептерди окуп атканда ичиндеги болгон окуяны өзү сүрөттөп, өзү көрүш керек. Кээ бир учурда сиздер биринчи китепти окуп туруп, анан ошол китептин негизинен кино чыкканда силер жактырбай чыгып атпайсыңарбы? Себеп дегенде силердин образыңар аябай күчтүү болуп, жаркырата аны сүрөттөп, өзүңөрдүн колуңардан келишинче. А кийин болсо баягы режиссер, сценаристтер кинону тартканда, ошол силердин образыңардын 10% дагы жооп бере албай калганда, анан ошондо силер айтып каласыңар да, китепте башкача депчи. Мен кичинекей кызыма азыр деле китеп окуйм. Бирок китеп окуганда мен ошол азыр билесиздер да, мисалы бир мультфильм же бир жомок аябай популярдуу болуп чыгат. Анан аны көрүп туруп, анын
китебин окуп башташат го, ага ылайык китептер аябай көп чыгат. Мен ошондой китептерди окубайм. Себеп дегенде анда кызымдын могул ой жүгүртүүсү ошол китеп менен, ошол мультфильм менен эле чектелип калат да. Ошол мультфильмде көргөндү ойлоно берет. Мен китеп окуп атканда, бир мультфильмди окуп атканда, ал мультфильмден көрүп койгон да ошол жомоктучу. Анан ошон үчүн ал мээси менен иштеп, өзү сүрөттөп эле ошол мультфильмдегини эле көрө берет да. А мультфильмди болсо сүрөтчү тарткан да, ал сүрөтчүнүн образы. Ошон үчүн мен кызыма жомокту окуганда мультфильми жок, мультфильм чыга элек же кызым көрө элек нерсени алып алып окуйм. Себеп дегенде кызымдын образы өзүнүн ойлонгон ошол элекин баягы мен жомок окуп атканымды жомок дүйнөсүн тартканды үйрөнсүн. Өзүнүн ички могул башындагы ойлонуу, аң сезими бийик болсун, терең болсун деп анан ошентип окуйм да. Так гана ошондой эле бир дагы айкел бизге жакпайт. Ал эми Манасты болсо өзүбүз гана тартышыбыз керек. Себеп дегенде Манастын сүрөтү болгон эмес да. Манастын замандаштары бирөөсү да тарткан эмес да. Мухаммед пайгамбардын дагы сүрөтү жок да. Ал өңөрдө да. Алланын дагы сүрөтү жок да. Ал жүрөктө да. Ар бир адам Аллахты, Кудайды, башка ким Иисусту, башкаларды, Моисейди булар өзлөрү гана мээсинде тартат. Мээсинде тартат. Ал эми мисалы мындай деп көрөлүчү. Мен силерге азыр Чыңгыз хан десем, Чыңгыз ханды баарыңыздар билесиздер да, окугансыздар. А бирок Чыңгыз хандын сүрөтүн көрдүңүздөрбү беле? Жанагы Чыңгыз хандын сүрөтүн бир учурда Чыңгыз хандын түрүсүндө эч ким Чыңгыз хандын сүрөтүн тарткан эмес. Бул Чыңгыз хан реалдуу каарманбы? Реалдуу тарыхый каарман. Бирок Чыңгыз ханды тирүүсүндө эч ким сүрөткө тарткан эмес. Чыңгыз хан өлгөндөн кийин гана кытайлык ошол сүрөтчүлөр бирөөлөр айтып берген, түшүндүргөндөн анан Чыңгыз ханды тартышкан. Чыңгыз хандын эстеликтери да бар, Чыңгыз хандын сүрөттөрү бар. Бирок картайып калган Чыңгыз хандын баягы тегерек беттүү, муруту, кичинекей сакалы бар Чыңгыз ханды биз билебиз. Ал Чыңгыз хан реалдуу Чыңгыз хан эмес. Ал ошол Кытай сүрөтчүлөрү тартып туруп анан бизге таңуулап койгон Чыңгыз хан. А Чыңгыз хан чынында эле кандай болгон, тилекке каршы эч ким билбей калган. Манасты дагы эч ким билбейт кандай болгон. Манас дагы бул жүрөктө болуш керек. Манастын ар бир айкелдери, ал эми Кыргызстанда Манастын айкелдери аябай көп да. Мунун сүрөттөрүн силер кебетелерин билбейсиңер да. Алар бири-бирине таптакыр окшобойт. Ал деген бул айкелчинин, чыгармачыл адамдын, сүрөтчүнүн гана өзүнүн образын ошол жараткан. Борбордук аянттагы Манасты дагы образын аял киши жараткан. Ал ошол аял кишинин образы. А бизге ал образ эч качан таңууланбашы керек. Ал турган ошол атчан адам Манастын образын гана, Манастын өзүн эмес, Манастын так сүрөттөмөсүн гана эмес, Манастын образын гана, Манастын символун гана бизге көрсөтүп, кыргызга Манас бар экенин, кыргыздын негизи Манас экенин, кыргыздын негизги өзөгү Манас экенин эстетип гана турганга, кыргыз баласын жетелеп баратканда, жаш муундарын, кыздарын жетелеп баратканда, ата бул эмне, апа бул эмне дегенде, бул Манас атабыз болгон, бул Манас деген биздин өзөгүбүз деп, андан ары Манастын жашоосун, Манастагы болгон окуяларды айтып бериш үчүн гана, эстетиш үчүн гана, кыргыздын негизи бул Манас деш үчүн гана койгон. Эми интернетте өзүңүздөр көрдүңүздөр, силер деле кылып көрсөңөр болот. Азыр болсо жасалма интеллект деген бар. Жана чат GPT деп жүр. Жасалма интеллект. Жасалма интеллектке өзүңүздөр деле суроо берип, ошого тапшырма берип көрсөңүздөр, Манасты тартып берчи деп тапшырма берип көрсөңүздөр, чат GPT ушул биздеги ызы чуу болуп аткан кыргыздар талашып, тартышып, кырмышып жаткандарга караганда кыйла акылдуу экенин да көрсөтүп койду. Чат GPT мен дагы 4-5 жолу, мен биринчи интернеттен көрүп, жакын адамдарым ошо сурап атканын көрүп,
чат GPT тарткан сүрөттөрдү көрүп мен дагы сурап көрдүм чат GPT'ди. Жасалма интеллекттен тартып берчи мага манасты деп. Кандай кылып тартты дебейсиздер. Сонун кылып тартып, келиштире тартып, атчан отурган адамды ажыдаары менен, бүркүтү менен баарын тартып туруп, аягы эмне кылып койду? Бетин чат GPT тартпайт экен. Жасалма интеллект тартпайт экен. Акылдуулугун көрсөтүп айтып койду. Манасты эч ким көргөн эмес. Манастын улуулугун, Манастын баатырлыгын, Манастын каардуулугун, Манастын чынында эле ошондой гигант экенин, эбегейсиз чоң экенин бир дагы сүрөтчү, керек болсо мен жасалма интеллект дагы тартып бере албайм деп туруп, бетин жок кылып койду. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн азыр коомчулукта болуп талашып, бул мындай экен, тигиндей болуп аткан, бул болбогон эле бок сөз. Өтө менимче деңгээли пас, кругозору, дүйнө таанымы кыска адамдар гана ошонун тегерегинде чыр чатак кылып талаш тартыш кылат деп ойлойм. Себеп дегенде ал жерде чындыкка эч ким жетпейт. Эч ким жете албайт. Мен бир эле мисалдар катары келтирейин. Бир учурда, илгерки бир замандарда Франция Америкага эркиндиктин символу деп статуя свободы, билесиңер да, эркиндиктин айкели турат. Аял киши колунда отту факелди кармап, анан минтип турат. Ошону Франция берген. Эми мындай да, сиздер жашоодо качан көрдүңөр эле аял киши колуна отту күйгүзүп алып, жүгүрүп, эркиндикти самаганын каяктан көрдүңөр эле? Андай жок да. Бул жөн эле символ. Жөн эле символ. Эң биринчи ал жерде борбор аянтта бизде Ленин ата турчу да. Ленин дагы аябай каардуу болуп тартылып турчу. Ал дагы художниктин, айкелчинин берген образы. Ленин эч качан андай чоң болгон эмес жашоодо, мындай каардуу болгон эмес. Ленин мындай эле болгон, арык чырай, мындай шыпылдап жүгүргөн эле бир сакал чаштары түшүп калган эле адам болгон. Бирок аны пропаганданын нугунда сүрөтчүлөр образ кылып чоң кылып жараткан да. Ошто дагы Ленинди, бул жерде да турган, азыр эски аянтта да турган Ленинди ошентип жараткан да. Бул пропаганданын нерсеси. Андан кийин билесиздерби, Аскар Акаевичтин учурунда аял киши ошол эркиндиктин символу деп түндүктү көтөрүп мындай тургузган. Мага ошол айкел деле жаккан. Бирок биз бул айкелди жанагы азыр кырылышып, талашып, кыргыздар тытышып атпайбызбы? Ошондой эле түз көргөнбүз да. Азыр түз көрүп, бул деген тиги Сооронбай Шариповичке окшош экен, мунун тиги буту мындай экен деп эле түз эле көрүп атпайбы? Анын аркасында символду көрбөй эле түз эле айкелди көрүп атпайбы? Так эле ошондой, мисалы тиги айкел да мага жаккан, ал деген эркиндиктин символу болчу да. Эркиндиктин символу деген мындай болгон, анын мааниси мындай болчу. Аял үйдүн куту. Аял негизги очокту кармаган, үйдүн отун өчүрбөй кармаган аял киши. Ошол аял киши ошол үйдө эле отурбастан дейли өлкө боюнча баягы үйдүн кутун кармайт, бирок эркиндикке жарыялап атат деп берген да. Символу аябай жакшы болчу да. Мындай аркасынан аны көрүп, бирок биздин эл тилекке каршы түз эле түшүнүп, ошону кыргызда аял киши түндүк көтөргөн эмес, ит болду, куш болду деп атып анын аяк түбү алып түшпөдүбү? Эми ал жерде аял киши түндүк көтөрдү деген жок да, символ гана кылган да. Мага ал айкел деле жакчы, аябай жакчы чынында эле. Ошол Аскар Акаевич учурунда курулган айкел деле аябай жакчы. Анан кийин алып салып туруп Манасты коюп коюшпадыбы? Мейли Манас болсо деле Манас болсун, бирок мурунку айкел деле жаккан. Себеп дегенде анын аркасындагы символ, анын мааниси аябай жакшы болчу. Эгерде түз көрө турган болсом, мынакей жанагы кээ бир айбан дөөдүрлөр деле Ата бейиттеги, силер Ата бейиттеги ошол жерде комплекстеги айкелди көргөнсүздөр да. Ал жерде айкел адам эмес, бир эстелик эмес. Бирок ал жерде мындай болгон. Түндүк турат, түндүктө үзөңгүлөр илинип турат. Анан аябай жакшы ким ошо экини тартса дагы,
жазасы дагы аябай жакшы жасаган да. Алар илинип турат, анан шамал болгондо ошо бири бирине үзөңгүлөр тийишип, анан мындай бир муңдуу үн чыгат да. Анан ошол экини ошону да кылганда канча деген талаш тартыш сөз болгон, жанагы алысты көрө албаган, тереңди көрө албаган, мээсин мындай кенен иштете албаган адамдар дагы минтип чыккан. Кыргызда түндүккө эч качан үзөңгүнү илген эмес депчи. Бул айванчылык да. Кеп андай эмес да. Аны чыгарган ошол чыгармачыл адам, ошол эстеликти курган адам, анын символу башкача кылган да. Мына түндүк деген ушу кыргыз жери, ошонун эр азаматтары, жанагы атчан эр азаматтар да, эми жанагы 38-жылы атылып кеткен, кырылып кеткен азаматтар да. Анын арасында мисалы ат минбегендер деле болгон, баягы жазуучулар болгон, тиги тарыхчылар болгон, интеллигенттер болгон, мисалы сөздөр деле ат менен чабышып жүргөн. Бирок анын образы мындай болчу да, кыргыздын эр азаматтары аттан кулап үзөңгүлөрү бош калды деген нерсени билдирген. Кыргыздын мынакей ошо үзөңгүдө отурган, үзөңгү тээп отурган, атта отурган азаматтардын баарын кырып салды деген терең маани да, терең маани аябай. Ошол жерге ата бейитке барып койсоңуз терең мааниси бар да. Бирок ошону дагы биздин айрым айбандар түз эле көрүп алып, түндүккө эч качан үзөңгү илинген эмес Кыргызда депчи. Бул тайкылык, бул чектөөлүк, бул кругозордун тайыздыгы, дүйнө таанымдын тайыздыгы, билимдин тайыздыгы деп эсептейм да, туугандар. Ошондуктан бул айкелдин тегерегиндеги жана чыр чатактарды мен ойлойм, мындай болбогон эле нерсе. Мен ойлойм ошо чыр чатакты кылып аткандар баягы акылы тайыздык, дүйнө таанымы тайыздык. Анан эми баягы бизден бийлик сурабай койду, сурабай эле өзү алмаштырып салды деп ичкүйдүүлүк. Анан жанагы айрым чыгармачыл адамдар эмнеге биздин чыгармабызды тандабайт, ошол аял кишиникин тандайт деген дагы бир ичкүйдүүлүк болду деп ойлойм да. Туугандар, биз минтип отура берсек, талашып тартышып отура беребиз. Койду айкел, койду. Кимге окшош болбосун, кандай болбосун, керек болсо бетин түздөп салса дагы, бетин кереги жок кылып салса дагы, бул жөн эле символ. Манасты чок ортобузга койдукпу, Манасты өзөгүбүз дедикпи, ошо Манастын ар жагын билгенге аракет кылайлык. Манасты окуйлук, Манастын бир эле вариантын эмес, 2-3 вариантын түшүнгөнгө аракет кылалык. Анын ичиндеги окуяларды анализдеп, талдап, өзүбүз ошол экени билгенге, ал жердеги берилген каталарды кайталабаганга аракет кылып, бирок ошо Манасты жүрөгүбүздө сактап жүргөнгө, Манасты мээбизде сактап жүргөнгө аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Кеп таптакыр анын образында эмес, кеп атта эмес, кеп анын бутунун узундугунда эмес, кеп сакалы бар же жогунда эмес, кеп бирөөгө окшоштугунда эмес, кеп таптакыр анда эмес. Кеп ошо айкелдин ар жагында турган дүйнөдө. Ошон үчүн көбүрөөк окуйлук, көбүрөөк тереңирээк караганды үйрөнөлүк. Сак саламатта болуңар.